Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Кандай эс алдыңар? Бүгүнкү күнүңөр көңүлдүү өссүн. Балдар, келгиле сабагыбызды баштарда ырырдап албайлыбы? Анда эмесе, кийинки видеого көңүлүңөрдү бургула. Bismillah, Bismillah, sözdün başı bir Allah. Bismillah, Bismillah, көңүлүмдө bir Allah. Эрте туруп айтамын, көңүл буруп байкагын, колду жууп жайкагын, унутпай Bismillah. Эрте туруп айтамын, көңүл буруп байкагын, колду жууп жайкагын, унутпай Bismillah. Bismillah, Bismillah, sözdün başı bir Allah. Bismillah, Bismillah, көңүлүмдө bir Allah. Bismillah, Bismillah, sözdün başı bir Allah. Bismillah, Bismillah, көңүлүмдө bir Allah. Сабакта биз айтабыз, тамакта биз айтабыз, дайыма айтабыз, унутпай Bismillah. Сабакта биз айтабыз, тамакта биз айтабыз, дайыма айтабыз, унутпай Bismillah. Унутпа, унутпа, эч качан да унутпа, унутпа, унутпа. Балдар, бул ыр силерге жактыбы? Ырдадыңарбы? Азаматсыңар. Анда биз сабагыбызды баштайлы. Балдар, биз өткөн сабакта фантастикалык чыгармалар менен таанышканбыз. Бүгүн болсо дүйнө элдеринин балдар үчүн арналган чыгармаларына кезек келиптир. Анын ичине биз швед элинин акылдуу дыйкан жомогун окуйбуз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныштыра кетсем, силер акылдуу дыйкан жомогу боюнча маалымат алып, суроолорго жооп берип, макалдардын маанисин жомокко карап түшүндүрөсүңөр, логикалык ойлооңор, эске сактооңор, кабыл алууңар сөз байлыгыңар калыптанат, акылдуулукка, эмгекчилдикке тарбияланасыңар. Келгиле балдар, анда эмесе мен силерге акылдуу дыйкан жомогун окуп берейин. Кунт коюп уккула. Бир жолу король аң улоого чыгып, талаадан аштык эгип жүргөн дыйканды көрүп калат. Күнүмдүк тапкан акчаң канча деп сурады андан. 4 теңге деди дыйкан. Кош, а 4 теңгени кантип сарптайсың? Бирин ичкен ашыма кетирем, экинчисин катып коем, үчүнчүсүн кайра кайтарып берем, төртүнчүсүн ыргытып жиберем. Жообуң мага түшүнүксүз деп таң калды король. Эмне деген сөз? Ичкен ашыма катып коем, кайра кайтарам, ыргытып жиберем. Түшүнүктүү эле нерсе деп жооп кайтарды дыйкан. 1 теңгени өз тамагыма сарптайм. Экинчисин мен карыганда багаар көрөр балдарыма берем. Үчүнчүсүн мени багып чоңойткон ата-энеме берем. А төртүнчүсүн болсо жеткен илээнди, жалкоо ажан аялыма керек дейм. Бул теңгени коромжу пул деп эсептейм. Ыргытып жибергеним ошо да. Эми түшүндүм деп кубанды король. Бирок сенден өтүнөрүм, менин жүзүмдү 100 жолу көрмөйүнчө бул табышмактуу кебинди жан кишиге айтпа. Дыйкан ага макулдугун берди. Король сүйүнгөн бойдон ак сарайына жол тартты. Келери менен вазирлерин чогултуп, мен айта турган сырдуу кептин жандырмагын кимиңер табасыңар? Бир дыйкан күнүгө 4 теңге табат дейли. Бирин өзү жейт, экинчисин катып коет, үчүнчүсүн кайра кайтарат, төртүнчүсүн таштап салат. Бул эмне деген табышмак? Вазирлери баштарын тырмап туруп калышты. Бирок бир митаан вазири королдун кече аң улоодон келатып, дыйканга жолугуп, кыйлага аңгемелешкенин эсине түшүрдү. Мандем ошондо болбосун деп ойлоду да жолго чыкты. Дыйканды тапты. Бирок ал вазирге эч сыр айтпай койду. Королдун жүзүн 100 жолу көрмөйүнчө жандырмагын айтпаска убада бергендигин эскертти. Таппасаң сыйпалап кал, деп кудуңдады айлакер вазир.
Анан капчыгынан 100 күмүш тыйынды алып чыкты да дыйканга сунду. Ар бир тыйынга королдун бажырайган сүрөтү түшүрүлүптүр. Тыйындарды бир-бирден карап чыкты да дыйкан өзү айткан табышмактын жандырмагын баяндап берди. Кубанычы койнуна батпаган вазир королго келип: "Улуу урматтуу төрөм, табышмаңызды таптым" деди да айтып берди. "Буга сенин акылың жетмек эмес, дыйкандан уккан окшойсуң" деди ачууланып. Акыры дыйканды сарайына алдыртты. Убададан Танганын жүзү каралып, король дыйканды жектеди. "Танганым жок, урматтуу төрө" деп жай баяндады ал. "Өзүңүз айткандай, жүзүңүздү 100 жолу көрдүм. Андан соң айтпаска аргам калбады". Дыйкандын колундагы өзүнүн сүрөтү чөгөрүлгөн 100 тыйынды көргөн соң король башы мыкчып отуруп калды. Балдар, силерге жомок жактыбы? Анда эмесе биз сабагыбызды бышыктоо үчүн тапшырмаларга кезек берсек. Биринчи тапшырма: силер чыгарманын картасы менен иштейсиңер, өзүңөр каалаган картаны алып иштесеңер болот. Экинчи тапшырма: макалдардын маанисин жомокко карап түшүндүрүп айтып бересиңер. Ал эми үйгө тапшырманы айта кетсем: суроолорго ooз 2 жооп берүү.